Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Teala her bir ata enege oğul kız perzentlerdi amanat kılıp bergen. Amanat degen nerse bir kezde kaytarıp beres degen. Sizde turup dursun vaktulu degen. Perzentleribizdi Allah Teala bizdi bul dünyada köngülübüzdü kuvandırуу üçün, жалгыздабасын üçün, бул дүйнөдө бизге жөлөк болсун жана биз бул дүйнөдөн кайткандан кийин артыбыздан эстеп Куран окуп бата кылып турсун деп Аллах Тааланын неаматы перзент. Балдардын ата энесине болгон мамилеси, укугу өтө көп айтылат. Бирок ата энеде дагы балдарына милдеттери бар, аткаруусу шарт. Ошол милдеттерин аткаргандан соң балдарынан жакшылык күтүп, келечеги кең болот деп дуа кылып күтсө жарашат. Асманга гүл таштаган адам башына гүл түшөт. Таш таштап алып гүл күткөн болбойт. Балдардын тарбиясы бул бир жерге акча салып инвестиция сыяктуу бир иш чара. Жакшылап инвестиция кылса келечекте жакшылап пайдасын көргөндөй, балдарга дагы биз өзүбүздүн каражатыбызды дагы, убактыбызды дагы сала турган болсок, анда Аллах буйрса биз күткөн, биз эңсеген балдардан болот. Балдарыбызга болгон милдеттерибиздин бири жакшы ат берүү, бул ата эненин милдети. Аты эртең бир уят болбой тургандай бир ат болуш керек. Маанилүү, уккулуктуу, атын айткандан уялбай турган ат болуш керек. Аны ар бир ата эне өзү тандап, өзү коет. Кээ бирөөлөрдүн мындай түшүнүгү бар. Бул бала же бул кыз бул атты көтөрө албады, өзгөртүш керек деген ой түшүнүктөр бар. Туугандар, бул көтөрө албагандай салмактуу нерсе эмес да. Аты болгону метрикага жазылат. Туулган тууралуу күбөлүгүндө жазылат. Анан кичине чоңойгондо ошол аты менен чакырасыз. Айбек деп, Нурлан деп, Бакыт, Таалай, жакшы, сонун маанилүү аттар. Бул ат оор келиптир, ошого балабыз ооруп жатыптыр, ошону өзгөртүш керек. Бул туура эмес. Бир дагы ат бирөөгө оор келбейт. Милдеттердин бири демек жакшы ат коюу. Экинчиси, ошол балабызга, перзентибизге жакшы таалим тарбия берүү. Talim tarbiya degenim ne degeni? Talim özünçe, tarbiya özünçe. Talim degen oşol balabız bilimdүү bolsun, ilimdүү bolsun. Bilimdүү, ilimdүү bolup ele adep aklактуу bolboso anın da ziyanı var. Oşonduktan ata ene balasının ilimdүү, bilimdүү boluusuna dagı жана ошол баланын же ошол кыздын адеп аклактуу болуусуна дагы ата эне кичинекей кезинен баштап туруп атасы дагы апасы дагы бирдей салым кошуш керек. Талим тарбияга атанын адал ырыскы алып келүүсү бул өтө чоң таасирин тийгизет. Адал кесип кылып соода сатыкпы, дыйканчылыкпы, устачылыкпы, мамлекет кызматыбы же кайсыл бир кызмат болсо дагы ошону адал, таза жасап, балдарын адал нан менен, адал азык менен чоңойткондугу бул баланын кулук мүнөзүнө өтө көп таасирин тийгизет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: адамдын дене мүчөсүнүн арамдан бүткөн бөлүгү тозокко татыктуураак деген. Ошондуктан арамдан дене мүчө бүтпөш керек. Адамдын жеген азыгы анын дене мүчөсү болот.
Kiçinekeyinен oşontup çoňoýot. Talim tarbiya uruşup bolboýdy. Talim tarbiya saza berip bolboýdy. Talim tarbiya azıkty adal kılıp, anan oşol balaga atası dagı apası dagı birdey salym koşup, kiçinekey kezinen özüne ılaýykdy sözler menen, özüne ılaýykdy ыкmalar menen tarbiyalap. Jaş baladay bolup maýekteşip kiçinekey balabız menen. Emi biz baldarybızdy mektepke, üniversitetke, je medresege tapşyryp koyup bir türdü kutulduk degen bir oyda jürebizdi. Bala erteň menen ketet mektepke, düşke çeyin je düşte ketet, bir kezde kelet. Ata-eneler biz balanın mildetinen kiçine kutulganday bolup oşol büt jüktü okutuwçularga, mektep mugallimlerine moýnuna jüktep koýabız.